Улуу Жибек жолунун боюнда жайгашкан Нарын облусунун борбору болгон Нарын шаарына быйыл 154 жыл толот. 18-кылымдын соңунда, 19-кылымдын башында калаада 1000ге жетпеген калк жашаган. 1903-жылдагы статистикалык маалыматтарга таянсак, калаада 870 жаран жашаган, анын тең жарымын орустар, украиндер, калганын өзбектер, дуңгандар, уйгурлар түзгөн. Болгону 64 гана кыргыз жашаган. Учурда 10дон ашык улутты өзүнө батырган калаада 42 миңге жакын калк жашайт. Нарын шаарынын пайда болушу 18-кылымдын башына туура келет. Тактап айтканда 1833-жылы Кокон хандыгынын аскер башчысы Хан Колунун чабуулунан кийин ички Тянь-Шанда бир нече чептер, анын ичинде Чакан куртка сепили пайда болуп, ал азыркы Нарын шаарынын негизин түзгөн. 1863-жылы бул сепилди орус аскерлеринин отряды тартып алып, сепил ордуна чеп курулуп, стратегиялык жактан ыңгайлуу болгон. 2 рот аткычтардан турган аскер гарнизон Нарын Торгар соода жолундагы Нарын дарыясына салынган көпүрөнү жана тоолор аркылуу өтүүчү ашууларды кайтарып турушкан. 1868-жылы падыша өкмөт тарабынан казарманын айланасына турак жайлар салынып, почта байланышы түзүлүп, кат гезит ташыла баштаган. 3 кербен сарай, 1 бажыкана, бир нече чайхана, 5 устакана, 1 чиркөө, 12 окуучусу бар дин мектеби ачылган. Калк саламаттыгын сактоодо жыгач имараттан салынган оорукана ишке кирген. 1905-жылдан бери карай ушу медицина тармагында кызмат кылып келген экен. Бул эң башында ошол 5 орун болуп, анан 20-30 ушинтип отуруп, бүгүнкү күндө 452 орунга чейин жетти. Бул жерде эң башында бул амбулаториялык эле жардам берген, кийин стационарлык, анан профилдери көбөйүп отуруп, азыр 17 стационарлык бөлүмү бар. 1921-жылы Нарын шаарына уездик шаардык революциялык комитет түзүлүп, ал калаанын бийлик органы болуп эсептелген. 1922-жылы кантондун, 1939-жылы облустун борбору болгон. 1940-жылы 10 арча кеси пайдаланууга берилген болсо, 1945-жылы 10 автомашинасы бар автобаза уюштурулган. Бул жерде ошол Нарын шаардык аткаруу комитет тарабынан эмне документтер жүргүзүлгөн болсо, эмне чечимдер, эмне протоколдор жазылган болсо, ошонун баары бар. Мисалы үчүн бул жерден 1940-жылдагы документалдык решение экен, ошону алып карай турган болсок, бул жерде мынтип жазылып турат да. 1924-жылы Нарын шаарында неврологиялык кабинет ачылган экен. Кыргыз АССР уюшулгандан кийин Нарын жергесинде медициналык мекемелер тез курула баштаган экен. 1960-жылдан баштап коммуналдык турак үйлөр, маданий жайлар, өндүрүш ишканалары курула баштаган. Калктын саны улам көбөйгөндүктөн шаарды кеңейтүү максатында 1979-жылы ошол кездеги облус башчысы Матен Сыдыковдун демилгеси менен ээн жаткан талаага Москва чөлкөмүн куруу башталып, 4 жыл аралыгында 1000ден ашуун калк үчүн бардык шарты менен чөлкөм курулган. Биринчи үйлөрдү ушу 1 жылга жеткирбей, ушу биринчи катардагы үйлөрдүн баарын көтөрдүк. Мектептин курулушун баштадык. 4 таш үйлөрдүн, зданиялардын курулушун баштадык. 4 таш үйлөрдүн алдына деген дүкөндөр болсун деп, ошо балдар элге баягы инфраструктура, социальный вопростордун баары чечилсин деп, анан областной больницанын дагы проектно-сметный документациясын жасап, курулушун баштадык. Биринчи очередь деген 2 жыл бул электе бүтүрдүк. Нарын шаарына быйыл 154 жыл болот. Бул маанилүү дата карата Нарын шаардык мэриясынын демилгеси менен мекеме ишканалар арасында ыр-кесе өткөрүлүп, андан түшкөн каражатка социалдык инфратүзүмдү жакшыртуу колго алынууда. Бүгүнкү күндө ошол шаарыбызды өнүктүрүү боюнча 5 жылдык стратегиялык план кабыл алынган. Бул шаардык кеңеш тарабынан жактырылып, ошол стратегиялык план боюнча шаарды өнүктүрүү, шаарга жумуш орун түзүү, шаарыбызды көрктөндүрүү, жашылдандыруу, шаарыбызга инвестиция тартуу боюнча учурда кызуу иштер жүрүп жатат десем жаңылышпаймын. Шаарыбыздын күнүнө карата Бишкекте улуттук филармонияда 21 күнү чоң мекеме уюмдары тарабынан коюлуп жаткан ыр-кесе концертин тартуулап атабыз. Тарыхый жолду басып, башынан эчендеген доорду өткөргөн өлкөнүн бир облусунун борбору болгон Нарын шаарынын мезгил өткөн сайын көркөм артып, калктын саны көбөйүп, өнөр жай ишканалар ачылып, социалдык экономикалык абалы жакшыруунун үстүндө. Чапара Садык Казиева, Бакыт Самсахунов, Өлкө Деми, Нарын шаары.